Амансыңарбы, менин окуучуларым? Балдар, биринчи алтын эрежелер менен таанышып алалы. Тынч бөлмөгө киребиз. Мугалимдин сөзүн конт коюп угабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Жакшы окуп жакшы жүрүшүм, элиме кошкон үлүшүм. Анда эмесе балдар, саламдашып алалы. Умтулабыз билимге, кызыктарбыз илимге. Сабакты азыр баштайлы, баарыбыз тегиз ийиле. Балдар, анда эмесе өзүбүзгө жакымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, Кирпененин баласы жоголуп кетиптир. Үйдөн алыс кетсең ушундай болот. Кичинекей Кирпим-ай. Келгиле, Кирпенеге жардам берели. Апа, бала Кирпени табыш берелибиз? Табыш бергиле, бирок эти эттегиле. Макул, эти эттейбиз. Такайды кошо ээрчитип алгыла. Кирпени ыйлама, биз балаңды таап беребиз. Тезирээк келгиле, макулбу? Тур, Такай. Уктап атпаймынбы, көрбөй атасыңарбы? Биз саякатка чыккан атабыз. Бала Кирпи жоголуп кетиптир. Издегени баратабыз. Эмне турасыңар анда? Бала Кирпи жоголсо булар шашпайт дегиле. Тезирээк сактап калыш керек аны. Ал да ушул, Такай, ай. Кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аптабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аптабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Такай, токто, каяка барасың? Тезирээк, Токой аркылуу өтөлү. Жол кыскарат. Такай, бирок Тезирээк, бала Кирпи ошол жакта. Такай, сен адашкан жоксуңбу? Бул жолду мен 5 колумдай билем. Я коркунучтуу экен. Тияка. Эми тияка. Ушуну көрмөкпүз. Адаштык эми. Айтпадым беле, эми эмне кылабыз? Токойдон кантип чыгабыз? Кайра артыбызга барсак кантет? Балким ошентип чыгып кетербиз Токойдон. Жок, азыр көгөтүр адашабыз. Балдар, кандай ойлойсуңар? Актан, Акылай жана Такай Кирпинин баласын таба алышабы? Балдар, силер да ата энеңердин сөзүн угуп, дүкөнгө чыксаңар же айланган чыксаңар, ата энеңердин сөзүн сөзсүз уккула, Антпесе силер да Кирпин баласына окшоп жоголуп кетесиңер. Эр жигит сыймыктанат эли менен, эң кымбат ата журтту деми менен, эркелетип өстүрдү сени энең. Балдар, бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы эр энеден туулуп, эл үчүн өлөт. Сабактын максаты: окуучулар эр энеден туулуп, эл үчүн өлөт деген макалдын толук чечмеленишин толук түшүнө алат. Окуучулардын ата мекенге болгон сүйүүсүн козгоо, аттуулдук сезимин ойготуу. Өнүктүрүүчүлүк: окуучулардын ой жүгүртүүсү өнүгөт, өз алтынча ойлорун айта алышат, эркин сүйлөөгө үйрөнүшөт. Тарбия берүүчүлүк: бири-бирин сыйлоого, мекенге ак кызмат кылууга, жаратылышка аяр мамиле жасоого үйрөнүшөт. Балдар, карагылачы, силер бул сүрөттөн эмнелерди көрүп атасыңар? Азаматсыңар. Бул жерде ата мекеним
жана аймактарга бөлүнгөн экен. Анда эмесе балдар, силерге суроо. Сен аскерге барууну каалайсыңбы? Ата журтту кантип коргойбуз? Мекенге кантип салым кошо аласың? Анда балдар, ушул суроолорго жоопторду жазып, мага жиберип койгула. Кана балдар, силер ак мөңгү жамынган бийик тоолору, ак кийиз менен оролгон боз үйү, музыкадай кубулжуган суулары, кооз-кооз бажырайган талаа гүлдөрү, тоодон тоого секирген кайберени бар өлкөнү көрдүңөр беле? Балдар, кайсыл өлкө тууралуу сөз болуп жатат? Азаматсыңар балдар. Бул биздин өлкөбүз Кыргызстан жөнүндө сөз болуп жатат. Ата мекенибиз Кыргызстан. Кыргызстандын чебинде болгон көк мелжиген бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, кызыл-тазыл гүлдөрү, жыттуу арчалары, бийикти мекендеген жапайы жаныбарлары, деги эле койчу, сулуулуктун баары бизде. Кыргыз жеримдин өркүндөп өнүгүүсүнө ар бир атуу өз салымын жигердүү түрдө кошуусу керек. Макал лакаптар. Эр энеден туулат, эл үчүн өлөт. Коёнду камыш эрди намыс өлтүрөт. Жолбор сизинен кайтпайт, жигит сөзүнөн кайтпайт. Чептен эрдин күчү бек. Булбул гүлзарын сүйөт, адам мекенин сүйөт. Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. Байлык жерден чыгат, баатыр элден чыгат. Балдар, силер да ушуга окшогон макал лакаптарды билесиңерби? Азаматсыңар. Окуучулар, Кыргызстанда канча область бар экенин билесиңерби? Ооба, азаматсыңар. Кыргызстанда 7 область бар. Кана балдар, алар кайсылар, ким айтат? Баткен облусу, Ош облусу, Жалал Абад облусу, Нарын облусу, Чүй облусу, Талас облусу, Ысык көл облусу. Азаматсыңар балдар. Балдар, Кыргызстандын кандай баалуулуктарын билесиңер? Ооба. Эң эле көч башында турган бул Манас эпосу. Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эр болбойт. Ал эми балдар, биздин улуттук баалуулуктарыбызга камчы, калпак, комуз, Кыргызстандын герби, гимни жана желеги кирет. Балдар, эми болсо Кыргызстандан чыккан улуу инсандарды атагыла. Алар кандай эрдиктерди көрсөтүшкөн? Деттериңерге сурооду жазып, жообуну мага жазып жөнөтөсүңөр. Балдар, эми силер мекенди сүйүүгө, мекенге ак кызмат кылууга, жаратылышка аяр мамиле жасоого, мекендин баалуулуктарын көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Балдар, эми болсо тесттерди жазып алып, жоопторун мага жазып жөнөтөсүңөр. Биринчи суроо. Кыргызстандын Борбор шаары. Кыргызстанда канча облус бар? Эр энеден туулуп, эл үчүн 1991-жылы 31-август. Эр жигит мекенине душман келсе, эмне кылыш керек? Туулган жердин топурагы. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Үй тапшырма «Менин сүйүктүү жерим» темасында аңгеме жазып келесиңер.